Бишкекте жөө өтмөктөн адамдарды сүзүп кете жаздаган айдоочу изделүүдө. Жукеев, Пудовкин жана Горький көчөлөрүнөн кызыл жарыктан катуу ылдамдыкта өтүп адамдарды сүзүп кете жаздаган унаанын видеосу соц тармактарда тарады. Унаа кесилиштен өтүп оодарылып калган. Жол сакчылары жол кырсыгы катталбаганын, бирок унаа изделип жатканын билдирди. Мэр Токторбаев: биз эч кимдин үйүн жөн эле барып бузуп жатканыбыз жок. Бул тууралуу Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев билдирди. Аларга ордуна жер үй берип жатабыз. Снос иштери качан токтойт айта албаймын. Жумуш көп, деди шаар башчысы. Мындай туп эле барып үй бузуп салып аткан жокпуз. Жакшы билесиздер. Биз барып күндүзү биологко барып түшүндүрүп атабыз. Эгер суу корук зонунда болуп калса айтып атам, урматтуу ата, апа, муну корук зонунда салып атырсыз, мүмкүн эмес болчу. Арык үстүнө салып атып болбойт. Биякта техника четинен жүрүп тазалаш керек. Көчүп бериңиз апа деп квартира берип атабыз. Тетиги эне сай деген жан конуштан үй берип атабыз. Жок бизге эме торговый точка суда түйүндөрүн берип атабыз. То есть обоюдно аларга тарынтпай, капа кылбай чогуу бирдикте чечип атабыз. Эми азыр снос иштери боюнча мен сизге так маалымат бере албайм. Анткени абдан көп муштарчы. Көчөлөрүбүз тар, узкий көчөлөр, тротуар жок, зелен зоналары жок. Араң бир машина бар. Ушулардын баардыгын жолдорду кеңейтип, асфальт басып, Кудай кааласа дагы снос иштери бар буюрса. Оштун мэри бул жолу таңкы кыдырууга самокат менен келди. Бүгүн 12 августта Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев таңкы кыдырууга электр самокат менен келди. Кала башкармалыгы жарыялаган видеодон Токторбаев электр самокат менен келип, андан ары мэриянын кызматкерлери менен бирге жөө кыдырууга чыкканын көрүүгө болот. Айта кетсек, Токторбаев Ош шаарына башчы болуп дайындалганын тарта жаңы таңкы рейд өткөрүп, алгач бир топ жетекчилерди ээрчитип басып жүрдү. Андан соң чуркап текшерүүгө өткөн, кийин таңкы кыдырууга велосипед менен келип баштаган. Бозер алыңыз керек болчу, мен үчүн турат. Саламатсыздар. Кандай? Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Оштогу каналдын үстүнө салынган 2 доз кафеси бузулмай болду. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев бүгүн эртең менен Курманжан-Атка көчөсүндө рейд жүргүзүп, Жөө-Бас каналынын жээгиндеги мыйзамсыз курулуштар жана соода түйүндөрү боюнча текшерүү өткөрдү. Жыйынтыгында 2 доз кафеси жана анын айланасындагы объектилер мыйзамсыз жайгашканы аныкталып, мэр тиешелүү кызматтарга бул жайларды толук тазалоону тапшырган. Ошондой эле унаа тыгынына себеп болуп жаткан аялдаманы артка жылдырууну чечим кабыл алган. Мэрия коомдук жайларда иретке келтирүү иштерин мындан ары да уланта турганын кошумчалады. Жол эрежесин бузган БМВнын айдоочусу айыпка жыгылды. Чүйдө автоен баштык жасаган айдоочуга 15 000 сом айып салынды. Бул тууралуу бүгүн 12 августта облустук жол милициясы кабарлады. Маалыматка ылайык, Бишкек-Ош унаа жолунда унаасын катуу ылдамдыкта айдап, рулду ары бери бургулап, коопсуздукту сактабай бара жаткан айдоочунун видеосу тараган. Бул факт боюнча БМВ үлгүсүндөгү унаанын айдоочусуна 15 000 сом айып пул салынып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ал эми унаасы айып короо жайына токтотулду. Таксист жүргүнчүнү түшүрүп салган. 2 жаранын чыры кимдики туура? Оюңузду комментарийге калтыра кетиңиз. Давай, жакшылап айт. Что ты еще раз сказал? Не таслать жауап. Дагы бир жолу айтчы, эмне деп сөктүң мени? Дагы бир жолу айт. Менин машинасы бул. Дагы бир жолу айт. Дагы бир жолу. Жок, не таслать. Ты же өзүң чыгардың го мени.
Sen özün çağırdın mı? Sen jakpasa git bari. Jakpasa git Подходи ко bari. мне вообще. Al okşu. Долбоёб. Sen adam bol. Sen adam был. Ты же меня выгнал. Ты же меня... Şu buna iyi. Сулайман тоодо турабыз. Сулайман тоодогу мүрзөлөр алынып, ордуна айланма жол салынат. Ош мэри бул сунуш менен президентке кайрылды. Ош шаарынын мэри талкуу жараткан сунуш киргизди. Токторбаевдин айтымында Сулайман тоонун борундагы көрүстөндөрдү алып, анын ордуна айланма жол куруу керек. Бул сунушту өлкө башчы Садыр Жапаровдун дагы айтканын кошумчалады. Кыргызстанда порнографиялык материалдарды сактоого тыюу салынды. Тиешелүү мыйзамга Садыр Жапаров кол койду. Эми порнографиялык мүнөздөгү материалдарды таратып, интернет аркылуу чыгарып, көрсөтүп жарнамалагандар эле эмес, сактагандар да жазаланат. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дуаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып сурадым. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Ушу мына үй Сулайман тоодо турабыз. Биз урматтуу президентибиз Сагын Угудовичтен, урматтуу Геннадий Камчы Кырышаевичтен суранат элек. Ушул Сулайман тоонун тоо жагы ошол мин культурага калсын, ЮНЕСКО короптасын, биз эч претендовать этпейбиз. Бул эме бизге мэрия өткөрүп бер десек, бул статусы түшүп кетет дегендей сөздөрдү жасап атат да. Ошон үчүн бул мына тоону биз эч качан эме претендовать этип талашпайбыз. Биздин талашкан жерибиз мынакей. Көрсөтүп койсоңор мына. Биз мына жерде карасаңыз мына коноктор келсе, эмнени көрсөтөбүз? Жүргөнү көрсөтөбүз. Мына көрүстөндү көрсөтөбүз. Ушул көрүстөндөрдүн акыркы коюлганына бир 70 жыл болгон. Алдына бир кылым болду. Качанга чейин жатат болчу. Бул эч кандай бир нерсе эстемейт. Көрүстөн бар. Көрүстөн 25, мына араб өлкөлөрүндө 3 жыл, 5 жылдан кийин реквалификацияга алат экен. Бизде 25 жыл, 10-30 жыл болсун, 70 жыл болуп атпайбы? Олар бүт могу көрүстөндөрдү алып, реквалификация кылып алып, бактарды тигип, кабельное расширение кылып, газондорду тигип, забордун бер жагынан 1 метр, 4 метр бер жакка жолду расширение кылып туруп, Мостай монтону тегерени айлана турган кошуш керек да. Жанагы электромобилдер менен кечээ биз алып келдик го. Ошонун пассажирскилери бар, эме калам. Жана 6 месте, 8 месте отуруштуу эмелер бар. Ошолор жүргүзүп койсокчу, бизди Ош шаарын ушул эле Сулайман эле багат.